Бүгін Бишкекке доктор Өмірбек қош келіп қалыптыр. Бүгін медитация өнүгүү, жан дүйнөнүн өнүгүүсү, ушул темаларда кобурашалы, сүйлөшөлү деп турабыз. Доктор Өмірбек, қош келиңиз. Биз 2 жыл мурун Аске баргам. 2 жыл мурун Өмірбек байкеге бардым медитацияга. Анын өлө нервим кашайды. Ушундай нервим кашайып, трансформация учурунда ар кандай нерселер болот экен. Анан ошентип атып анан трансформациядан өттүк. Трансформациядан өтүп атканда, эго кыйналып атканда адам ошо кыйналат экен. Ошо эгоңду сындырып аткан кишини жек көрөт экенсиң, көңүлүң айныйт экен. Анан ошентип бара-бара өзүңө келет экен. Ушул жөнүндө сүйлөшөбүз бүгүн. Агай, сүйлөңүз анан. Ошо да койсун. Баягы тамашалап калып да. Айла жоктон сүйлөсүң деген сөз бар да. Сонда баягы сөз, эмоция бүт. Мунун баары убакыт болмосо да. Качан адам баягы эмоциядан чыкканда ум деп коебузбу, эго деп коебузбу, ошол нерседен чыкканда адамга тынчтык келет да. Чудалар башталат ошондон. Өтө чоң чудалар башталат. Ушундай жактар бар да. Не дейсиз? Чындап, мен суроолорду бере берейин, акырындан. Сизге азыр Суроолор бере бересиз. медитация деген чагай. Ал медитивное состояниеге адамды үйрөтүш үчүн, медитативдүү адам жашаш үчүн, медитативдүү дегенибиз здесь и сейчас. Азыркы учур чакта жашоону аңдоо үчүн медитация кылынат экен, ошонун даамын сезиш үчүн, ошого үйрөнүш үчүн да. Медитациянын түпкү маңызы ошол экен да. Медитациянын маңызы эми жөнөкөйлүккө келүү деп койсок болот. Муну бир канча жактан айтылат да. Бир канча жактан айтсак болот. Мисалы, мунун түпкү маңызы жөнөкөйлүккө келүү, арулукка келүү, тазалыкка келүү, жаш бала абалга келүү деп койсок болот. Эми бул баягы бир эле медитациянын дагы эметпей, билимди кошуш керек. Мисалы, ошол убакта каада салтыбыз жатат, бул жерде илим жатат, билим жатат, динибиз жатат. Мисалы, ошол жактын баарына бир алып кеткенде өтө чоң күчкө айланат да. Ошондо чоң күчкө айланат. Медитативдүү жашоо деген эмне ал? Аны кантип медитативдүү жашайбыз? Анан ага эмнеге медитативдүү жашоо керек? Анан ага кантип келүү керек? Эми жөн эле жашоо, просто жашоо. Кудай менен жашоо деп койсок болот. Жөн гана сопушулук жашоо деп койсок болот. Жөн гана адам баягы кияка жанталашат, бияка жанталашат, кыйналып отуруп анан жөнөкөйлүккө келип калат да. Ошо сыяктуу эле. Жөнөкөйлүккө келип деп койсок болот. Сопулук абалга келүү. Жөнөкөй абалга келүү. Эгону сындырыш керек, анан бул эгонун каалоосу, анан эгонун каалоосу деген болбойт деген нерселерди айтып атасыз го. Анан эгону сындырып салсак, алдыга болгон жүткүнү, умтулуу кошо жоголуп кетет экен да. Анан мындай сага мындай белгилүү болуштун, байлыкка, бийликке умтулуштун кажети жок болуп калат экен да. Бул тескерисинче эго өсүшкө алып барат. Эгонун сындырып койсок өлүмгө кетип калат деген нерсе болбойбу? Эго
эго деген мындай да. Эго бул үйдүн ичинде жаткан бир көмүр деп койсок болот да, мисалы. Көмүр. Анан көмүр жагылбаса эмне болот? Ал мылтык байланып жатат деп. Мунун бир канча жолдору бар, түшүндүрүштүн бир канча жолдору бар. Анан ошол көмүрдү отко жаксак, отко жакканда ал эмне болот? Үйдү жылытат, чай кайнатат. Ошол адамдар дагы ошол бөлмөдөгү адамдарга мындай кыйла жылуулук алып келет, жыргалчылык алып келет, ошол сыяктуу эле, ошол сыяктуу эле. Ошол эгону туура жакка иштетүү керек. Сен ичиңде эмоция батпай атса, акылың батпай атса, ошол өзүңдүн кызыкчылыгыңа нафсиге эмес. Ошол нерсени нафсиге алдырбай туура иштетсе, мындай өнүгүүгө жумшаса, ошондо адамдын эгосу тарып. Эми бул жерде бир канча жол менен айтат. Кээ бир эмелерди эгону сындырыш керек дейт, эгону тарбиялаш керек дейт, эго духовный энергияга айланып кетет дейт, эми бир канча жак менен түшүндүрөт. А бул жерде ошол эгону духовный эгого айландырыйса болот дейт. Духовный күчкө или бир адамдардын кызматына бир жакшылыкка айландырыйса болот да. Мына кара өзгөйлүккө, мына жаманчылыкка, мындай бирөөлөрдүн эмесин тартып алганга жумшабай, ошону өнүгүүгө жумшаса, бул чоң жумуш деп айтылат да. Эго дегенде адамдын бул напсиси да, напси. Биз каалаган нерсебизди, көкүрөгүбүз тойбой аткан, көзүбүз тойбой аткан, көзүбүз тойбогон нерсеге жүткүнө берет экенбиз. Дайыма бирөө тарабынан алкыш алгыбыз келет экен, мактоо алгыбыз келет экен, бизди ой сен кыйынсың деп турушун каалайт экенбиз. Бийикке чыккыбыз келет экен, акчалуу болгубуз келет экен, материалдуулукту көбүрөөк көздөйт экенбиз. Анан мындай суроо, материалдуулукту да көздөбөй койсоң, братым. Анан бир канатың духовный болсо, бир канатың материалдуулук болсо, экөөнү чогуу шилтеген жакшы болбой дейм да. Конечно, бул материалдык дүйнөсү бар адамда өтө чоң шанс бар. Өтө чоң шанс бар деп айтат. Мисалы ошол материалдык нерсени өзүнүн жеке кызыкчылыгына эмес, сол аң сезимдин адамдардын или элдердин или коомдун бул аң сезимдин өнүгүүсүнө жумшоо өтө чоң соолук болуп келет. Эгер материалдык дүйнөнү жөн эле баягы өзүнүн жеке кызыкчылыгына, өзүнүн атын чыгарышка, өзүнүн затын чыгарышка, өзүнүн баягы коомдо ордун чыгарышка, ошол саясатка или башка жака материалдык нерсе жумшалганда, анын обратный эффектиси бар да. Ошон үчүн ошол бул материалдык дүйнөнү азыр мындай да, материалдык дүйнөнүн кереги жок, только духовность Кудай дегенден өсүп турган эмес. Наоборот, материалдык дүйнө болсо, мындай чоң-чоң иштерди, чоң-чоң ошону пайдаланганды билген адам болсо, бул башка нерсе. Материалдуулук десем да ач көздүк менен эмес, мага эле мен эле эмес, аны туура багытта, элге жардам берүү багытында колдонуу кажет деп ойлоп атасыз, Сон кийинки суроом сизге ошо медитацияга катышып, анан билбейм, инсульттан кийин туруп кетүү, инвалиддер басып кетүү или жана жүрөгүндө немеси барлар эмнеси эле? Порок сердцелер барлар айыгып кетүү, бул өтө эле керемет эмеспи? Анан медитация эмнеге андай оорулардан айыктырып атат? Биз кайсы жерибизден ката кетирип, эмнеге биз ооруп атабыз? Эмнеге адам баласы негизи эле ооруйт? Медитация эмнеге оорун айыктырат? Экөөнүн кандай бири-бирине байланышы бар? Эми бул жерден жанагы инвалиддер деп атпайсызбы? Бул жерден инвалиддер айыгып кетет дебейм. Бул жерден жана инсульт, инфаркт алгандар, жакшынакай жүрүп, соо жүрүп, ооруп калгандарга айыгып кетишке аябай чоң шарт бар. Эмнеге? Эмнеге дегенде, адамда эки нерсе бар, үч нерсе бар. Өткөн чак, учур чак, анан келер чак. Баягы сиздин немеде интервьюда айткандай, адам биз эмебизди, энергиябызды өткөн чакка кетиребиз, келер чакка кетиребиз. Ошондо бизде энергия калбайт. Адамдын өнүгүүнүн эмеси учур чакта жатат. Мисалы, намаз окуганда деле баягы
жаратканга байланып мындай туюп калат атпайбы мисалы жаратканга. Теңирчилер деле мисалы жаратканга эметип калат. Буддизм деле, индуизм деле, баардык диндер деле мисалы жаратканга уюп атпайбы мисалычы. Баягы ар кайсы нерсе сыйын намаз айтып атасың. Ошондо эмне болуп атат? Ошондо адамдар учуу чакка келип атат. Ошол жерден өнүгүү кетип атат. Эми биздики мисалы мына көптөгөн жерлерде медитация андай мындай толтурган нерселер болуп атат. Бирок эффекти жок. А биздики көз көрүнүп болуп атат. Мына жактан доктор Өмүрбек Кодзуска деп кирсеңиздер Телеграмга. Биздин баракчылар кирсеңиздер результаттар ушундук. Неге деген адам учуу чакка келгенде Кудайга жакындайт. Адам Кудайга жакындаганда эмне болот? Организм иштеп кетет. Бул ушундай деп түшүндүрсөк болот. Эми бул бир канча вариантта түшүндүрсө болот. Бирок ушундай деп түшүндүрсөк болот да. Улат абы катуураак сүйлөмөкчү деп атышат. Мындай, азыркы тапта инфа сыгандар көбөйүп атат. Анан айтып бересиз мен болду. Инфа сыгандар көбөйүп атат. Инфа сыгандар деген деп көбөйүп атат деп айтып атышат. Мага мисалы үчүн ар бирөөнүн эле бир маалыматын укканда мага пайдалуу көрүнүп атат. Анан инфа сыгандар деген ким? Анан чыныгы инфа сыгандар эмес, чыныгы жан дүйнөнү агартуучу, тазартуучуларды алардан кантип бөлүп карайбыз? Эми бул мындай чоңураак караганда бул табигый нерсе, бул болуп келген нерсе жана боло берет. Мисалы чындыкты эч убакта реклама менен эме менен жайыш кыйын. Неге дегенде андай чындыкка жеткен адамдар элге рекламанын да кереги жок. Өзлөрү кетет да мындайча. Жанагы инфо бизнестегилер мисалы мындай жактары бар. Кээ бир адамдар интернет аркылуу мисалы англис тилин үйрөтүп атса, мисалы адамдар мындай ден соолугуна жакшы нерселерди үйрөтүп атса, диета үйрөтүп атса, мисалы корей тилин, кытай тилин үйрөтүп атса, бул жакшы нерсе. Бул жагын бир бетке эле карабаш керек да. Бул жакшы нерсе. Анан мунун экинчи жагы бар. Алык сатуучулар топ. Мисалы алык сатуучулар бир курстар окуп үйрөнүп алат. Анан экинчи курс тияктан окуп үйрөнөт, анан ошону элге сатат. Өзүндө нар жагында эч нерсе жок мисалы. Айырмасы ошол мисалычы. Биздики мисалы мен мына 1,5 жылдан бери иштейм. 15 жылдан ашты иштегенмин. Атак мындай эмеге эфирге чыкканыма мына 1,5 жыл болуп калды. 1,5 жылдын ичинде только психологияны берип кете аласың. Туруп бияктан аял эркектин мамилеси, анан туруп мен силерди байытыйм, анан мындай кылыйм, анан тигиндей кылыйм деген нерсе жок мисалы. Биз ушуга канча жылдык баягы өмүрүбүз кетти, убактыбыз кетти, устаздарга сый урматыбыз, кызматыбыз өттү. Ошон үчүн бизде өтө чоң результаттын болуп аткан ошо. Өтө чоң результаттар болуп аткан ошо. Адамда касиет болуш керекпи? Результатка жетиш үчүн. Адамда эми бул мындай тема. Касиет деген мындай да. Ар бир адамда касиет бар. Ошол касиетти биз көпчүлүк учурда туура эмес жакка жумшап алабыз. Мисалы ошол касиетти эле бирөөнүн башын айландырганга, ошол касиетти акча жасаганга, ошол касиетти материалдык дүйнөгө, пендечиликке жумшай берсек, бул өсүү болбойт. Болот өсүү, ошол жактан ийгиликке жетишет. А ошол касиетти Алла Таала берген касиетти пайдаланып, мына жарыкчылыкка адамдардын аң сезимин ойготууга жумшаса, служенияга жумшаса, бул башка нерсе болот. Айырмасы ошол. Адамдын трансформация болуусу, бул жашоону аңдап сезүүсү, бул жашоого карата ойгонуусу оңой олтоң нерсе эмес экен. Ага адам өзү жетилип бышыш керек экен ичинен. Эгер быша электе жулкулдата берсең, жанагы кукладан көпөлөктү күч менен сууруп алгандай болуп калат экен дагы, көпөлөк учпай калат экен, канаты жараксыз болуп калат экен. Ар бир адамдын өзүнүн түйшүгү болот экен, жүгү болот экен.
Анан ошондо биз адамдарды даяр экенин кантип билесиз? Анан кайсы адамды ойготууга жолго салыш керек экен, кайсы адам чийик экенин мындай баамдай аласызбы? Эми ар бир иштин өзүнүн немеси бар да. Ээси болот да. Мисалы машина оңдогондо машина келгенде эле мындай карап туруп эле каер краскаланган, каер эмне болгон, каеринен мотордун үнү кандай чыгып атат, фарасы кандай жабылып атат, баллондор кандай бир карап туруп эле сүзүлгөн эмес билип коет диспетчер. Мисалы мал саткандар деле малды көрүп эле эттүүсү канча мүйүз карыганбы жашпы билип коет мисалы. Врачтар деле мисалы өзүнүн үстүнөн жакшы иштеп баягы опытный врачтар адамды караганда эле мисалы эч кандай эмес. Ошол сыяктуу бул нерседе деле ушундай нерсе керек. Мен бул боюнча мына көпчүл духовный штаттын баары эле өтүп кетти. Ошол мага көпчүл мага карабай эле. Өмүрбек агай азыркы тапта шаарда. Эфирди сактайбыз буюрса. Анан адамдардын канчалык деңгээлде өзүн өзү тарбиялап өстүрүүсү мүмкүн же сөзсүз түрдө эле устат жалдап бирөөнүн жардамы аркылуу чыгабызбы? Аңдан адам өзүнө өзү чыгара алабы? Бул жактан буга бир 2-3 жактуу жооп берсем болот. Мисалы жөн эле изденүү чогулуп жүрөбүзбү? Мисалы жөн эле бир канча жыл изденгенден көрө, мисалы 30 жыл изденгенден көрө 3 жыл билген кишинин колунда жүрүп койсо, бул жерде 27 жыл убактыңды сактап каласың. Билген кишинин жанында. Биз билбеген киши болуп тил китепти окуп, бул китепти окуйбуз, тиякты окуйбуз, биякты окуйбуз. Бирок биз моунчалык китеп окусак деле, тоодой болгон китеп окусак деле, адамда мындай да нерсе болот. Тоодой болгон, үйдөй болгон китептерди окусак дагы, ошо суть кичинекей эле мындай чыканактай эле нерсе болот. Томуктай эле нерсе болот да. Томуктай нерседе тоодой нерсе катылган деп коет. Ошон үчүн баягы колдон келсе баягы устатканмандын бир жакшы жери адам ылдам өсөт. Анан баягы көп аңга түшүп, бирге аң чөнөктөр бар. Ошолордон оңой чыгып, оңой эмеп кетет да. Анан беркиндеп койсо убактыбызды узата алабыз да, кайбасы ошол. Анан сизде мен канча жүрдүм Жалал Абадта медитацияда. Анан ошол учурдагы Назира такыр башкача Назира эле. Агайдан аябай көп тил угат элем. Анан азыр болсо азыр вообще башкача Назира. Сиз менен көптөн ошол күндөн бери көрүшө элекпиз. Анткени ичиңде эго сынып атканда кадимкидей сага ошол нерсени көрсөтүп, жаңы жолго сүйрөгөн кишини кабыл албой, тескерисинче неме болгон учурлар болот экен. Жашооңду кабыл албай, бардык нерсени отталкивать эткен учурлар, түрткөн учурлар болот экен. Анан кабыл алып, анан благодарность келет экен, ыраазычылык, топуктук, шүгүр келет экен. Ошолорду сүйлөшүп отурабыз. Агай, мен өзгөрттүрмөнбү? Ооба. Агай өзгөрүпсүң деп атты. Сен бул Назиранын эгосу катуу талкууланды. Бизге мына көпчүлүктөр могу жерде мени тааныгандар бар экен, бар деп айтып койсоңор. Бир жыл мурда, 1,5 жыл болуп калды. Мурда экөөбүз бизде машырып, аябай эго сынып, аябай кыйналды эле. Ошол жөнүндө өзүң айтып берсең, мындай эгоң сынып атканда мени аябай жаман көрдүң да? Ооба. Эгоң сынып атканда агай жик көрүткөнсүң. Жаман көрүткөнсүң. Анын жасап аткан ишин нөлгө түшүрүп мындай
обесценивание, мындай баасын жоготуп ушундай учур болот экен. Андан кийин анан түшүнөт экенсиң. Ошол азыр мен ошол 1 жылдан 2 жыл болдубу агай? 2 жыл 1 жыл болду. Ошол учурга чейин аябай трансформация болуп, анан азыр өзүмө келгенден кийин анан гана эми ара ушунча жыл өткөндөн кийин мээме агайдын сабактары кире баштады да. Мен түшүндүм агай менден эмнени каалап атканын. Мурунку сүрөттөрүмдү, мурунку видеолорумду көрүп алып, аябай жүрөгүм түшүп, коркуп өзүмөн мен ушундай белем деген чочуган учурларым болду. Көрсө трансформациядан өткөндөн кийин могу тынчтык мурун монтип энергия токтобой аткан да, сени мындай колбасит да, мындай аябай жулкулдатып, бир орунда тургузбай, анан мындай жан дүйнөң тынчтыгын таппай карайлап аткан учур болот экен. Андан кийин мындай эгең сынгандан кийин мындай кандай десем мындай ичиңдеги нерселер жакшы жакка бурулгандан кийин, жарык келгенден кийин, тынчтык келгенден кийин баягындай жулкулдабай калат экенсиң, баягындай желмоостой болбой калат экенсиң. Мен жакшы көрүп калдым мына эгем бүткөндөн кийин. Анан эгем бүткөндөн кийин агайды аябай сагынып, ошол сабактар эске келип, агайдын таасири, мага берген пайдасы эсиме түшүп, агай ушуну каалаган турбайбы, агай ушул жолго салган турбайбы, агай ушинткен турбайбы деп. Анан азыр мен агайга айтып атам. Мурункудай киного тартылгым келбей калды. Мурункудай элдер мага кол чапса экен, көп лайк басса экен деп жанталашпай калат экенсиң. Мурункудай сахнаны эңсеп, сахнага чоң нерсеге чыккым келбей калат экен деп. Анан азыр ушундай мурунку чоң эгаларыңды таппай калгандан кийин азыр мен кайсы жолго барам? Мен ушундай эле жалдырап оозумду ачып, асмандагы көктү карап коюп, жалбыракты карап коюп, жыргап жүрөм да, келедей баладай болчу, апендидей болуп атам да. Анан өмүр бою ушинтип жүрө беремби агай деп сурап атам да. Агай анан андан аркы жолум каякта депчи. Андан ары жолуң адам жарыкка чыгып алгандан кийин, жан дүйнөсү жарыктанып алгандан кийин көп адамга жарык тийип баштайт. Биринчи чере суу жейин аркылуу, мисалы сен бул убакка чейин мен сенин өтө чоң мисалы касиетиң бар. Кандай касиет мисалы сенин бир жакшы жериң ошол нерсени кабыл алганыңда мисалы. Сен мен мурда ошондой кыз элем, анан сүрөтүн карап көрдүм. Анан мен ошондо мындай тура албачу экенмин. Анан деп туруп баягы сен өзүнүн кемчилигин айтып атпайсыңбы? Бул адам өзүнүн кемчилигин кабыл алуу, элдин алдында, күйөөңдүн, аялыңдын, туугандарыңдын алдында өзүнүн кемчилигинди кабыл алган жерде адамдар өсүп кетип баштайт. Эго деген баягы мен деле баягы аттан түшсө да эгодон түшпөйт деп тура берет да, мисалычы. Бул өтө жаман нерсе. Ошон үчүн бул жерден могул жерден Назиранын эфирин, сенин эфириңен дагы өтө көп киши келди бизге. Чынын айтканда элдин көзүнчө ыраазычылык билдирип коеюн. Назира өзү деле айтып атат да, баягы бизге эфирге чыккан, сиздин каналга эфирге чыккандан кийин өзүңүз айтып койсоңузчу ошол нерсеничи баягы. Өмүрбек байке, мен эфириме чыккандан кийин агайдын сабагынан негизи жаңы эле келгем да. Анан ичимде трансформация жүрүп атат, эго сынып атат. Өлө мен момтип бир нерсе болуп атам, эт турагычтан өтүп атам. Инстаграмга дайректке кирсем эле доктор Өмүрбектин телефонун берип койчу дейт. Тетиги Фейсбукка кирип мессенджерди жалаң доктор Өмүрбек болуп калган, WhatsApp'ым жалаң доктор Өмүрбек, түнчүндө карайлап телефон чалгандан алсаң деле доктор Өмүрбек. Өмүрбегиң менен өмүрүң калды дедим. Таппасын уккум келбей, кускум келип калганда агайды болгон жерден достуктан чыгарып, сөгүп сагып. Мен ичимдеги бир соң нерсени алып салгандай өлө тарындым да. Мен агага атайын барсам, мен ичимдеги мондай бийиктикке жүткөнгөн, бийиктикке чуркаган
бир нерсемди алып салбадыбы деп өлө тарындым да. Көрсө ал жөн эле ложный нерсеге чуркап аттырмын да, мен ложный бакытка. Агай болсо чыныгы бакытка мени буруп коюптур да. Ложный бакыт это когда сүйүүнү сырттан издейткенсиң, башкалардын алкоосунан издейткенсиң, башкалардын кол чабуусунан издейткенсиң. Азыр болсо, азыр сен өзүңдү өзүң кабыл алып, өзүңдү өзүң жакшы көрүп калгандай, башканын сени тепкилегени дагы, башканын алкаганы дагы, бийиктикке чыгарганы дагы, жерге түшүргөнү дагы маанисиз болуп калат да. А бул чыныгы бакыт экен, чыныгы баалуу экен өзүңдүрчү. А мен аны каяктан билдим? Агайды ашыта сөктүм да. Көргүм келбей атат. Тамгасын айтканда эле деп атам. Ошондой. Ошон үчүн ложный бакыт бар экен, чыныгы бакыт бар экен. Анан адамдар, агай, мен эмнени байкадым? Медитацияда адамдын денеси мынтип, мээси токтоп, мурункудай автоматтыкка чуркабай, азыркы учурчакты аңдайт биринчи. Экинчиден, дене кадимкидей жайылып, биз монтип тырышып жүрөткөнбүз да жашоодочу. Биз тырышкан сайын, ойлор монтип кеткен сайын энергия айланбайт экен да. Анан монтип денең жайылып, медитацияга киргенден кийин кадимкидей энергия укмуш айланат экен да. Туура айттымбы агай? Бүт напряжение кармайт да, ой кармайт, ой. Бүт ой адамды өлтүрөт да, уулайт. Как раз ой жоголгондо эмне болот? Ой жоголгондо адамдын денесинде эме кетет. Мен жана тагайын айтмакчы. Адамдын денесинде 7 жылда тырмактан баштап сөөгө чейин полный алмаштырат экен дене. 7 жылда бир? 7 жылда бир алмаштырат. Анан биздин подсознанияда менин биягым ооруйт, менде сахар бар, менде давление бар, менде мындай болдум деген ой бар болгон үчүн кайра ошол ой денени оорутуп иштейт. Түшүндүңүзбү? Могу медитациянын максаты ошол ойду түбүнөн жок кылып иштейт. Ой жок болгондо эле дене өзүн дарылап иштейт. Мисалы мына могул жерден урматтуу көрүүчүлөр, результат алгандар результат алдык деп жазсаңар, мисалы бизде канчалаған адамдар результат алат. Таң калыштуу результат алат. Анткени адамда ой жоголгондо дене өзүнө хазайындык кылып баштайт. Ой жоголгондо. А бизде ой, адамда ой көбөйүп кеткенде биздин денебизге ой хазайындык кылат, ойлор хазайындык кылат. Түшүндүңүзбү? Менде мисалы баланча оору бар, баш оору бар, анан жана иттин баары бар депчи, мисалычы. Ошол ой жоголгондо дене өзүн дарылап иштейт. Ошон үчүн могу медитациянын эмеси ашыкча ойлордон, чың алуудан адам тазаланганда эмне болуп атат? Автоматтык түрдө организм өзүн айтып коет. Ошондо агай, мындай немечи? Мону басып атам, эчтеке болбойбу? Эчтеке болбойт. Неме агай? Медитацияда ошондо биздин денебиздеги блоктор, эски программалар баары жокко чыгып, анан кайра жаңы төрөлгөндөй болуп, жаңы программа иштелип атат да. Туура айттымбычы, алдап атамбы? Ошондой эле. Туура айтып атасыз. Эски нерселер өчөт да. Эски нерсе өчкөндө, бирок бир жери бар. Могу 2-чи курста болот, жакында ошондо окутабыз. 2-чи курста адам бир уровеньден 2-чи уровеньге өтүп атканда адам ганграп кылат. Ганграп эстеген. Агай ганграп атам, эмне кылайын анан? Сизде деле ошондой болуп атабы? Эмне болуп атасыз мисалы? Азырчы кыштык абалына келип алдым да. Анан ушунча күнү түнү иштеп, эртең менен 8-де чыгып, түнкү 1-2ге чейин иштеп, кар айлап келип, кээ бирде мындай болчу, күндүз 1 киного тартылчумун, түнчүдө дагы 1 киного тартылчумун, 24 саат иштеп жүргөн учурларым болчу да. Анан азыр болсо өлө үйдөн чыккым келбейт, бүт проекттерден баш тартам, канча акча, мынча акча төлөп берем, сиз деле баш тартам. Анан далдырап эле жатам да, гаңгырап коюп эле эшикке чыгып алып баладай сүйүнүп, жалбыракты карап
биринчи жолу көрүп аткансыз, асманды тиктеп, анан ушундай ар бир нерсе жеген тамагыман ырахат алып, жашоомон ырахат алып, биринчи жолу бул жашоого келип аткандай көрүнүш болуп атат да. Андан кийин агайга айтып атпайм, мен ушинтип эле өмүр бою гаңырап калам беле дейм. Дальше что деп атам, агай, дальше что? Мындай да, эме көрүнөт. План өзү көрүнөт. Сенин жасай турган ишиң өзү көрүнөт. Мисалы, сен эмне кыласың? Мисалы, сен мурда иш аракетиң бар, өзүң айткандай баягы акыл менен эго менен болсо, акыл менен мындай кылыш керек деп туруп, эго менен болсо, кийинки иш аракет жүрөк менен болот. Жүрөк эч убакта алдабайт. Сен ким менен мамиле кылышты? Мисалы, ошол убакта досторум, ажап эдап, чөйрө өздөрүнөн өздөрү тазаландыбы? Мисалы, болдубу ошондой? Ооба, тазаланды. Өзүнөн өзү тазаланып калды. Өлө мындай афристер. Калпайтып койгондор, уруп соккондор, тегерегимде жоолуп кетти деп коy. Анан тегерегимде таптакыр башка адамдар пайда болду. Башка дүйнөдөгү, башка деңгээлдеги, башка көз караштагы, бул жашоону аңдап жашаган ийгиликтүү, совсем башка адамдар пайда болуп калды да. Анан жашоонун кадимкидей энергиясы да өзгөрдү да, агай. Кадимкидей биринчи жолу сезген энергияларым пайда болду. Бул энергияны мен мурун сезчү эмесмин деген учур болду. Башкача нерселер пайда болду. Мен тааныбаган бир жашоого биринчи жолу келип аткандай, мен бул жашоону тааныбай аткандай сезимдер болду да, агай. Эми сен урушканды билесиңби? Мунда да аябай урушкан да Назирандачы. Урушуп, мени ушундай жаман көрүп жүргөн экен да. Аябай жаман көрүп, анткени ошол учурда мен сизди урушпай деле койсом болот эле. Турабы? Эми сиз мына ушундай Назира Айтбекова келип турса, сизге жакшына кайгылы, сизге жагылданып мамиле кылсак болот эле. Мисалы, сиздин баягы автоойт деп койчу эле, ошондой деле кылса болот эле. Бирок эмеде андай мамиле кылганда сиз өзүңүз азыр ушинтип отурбайт элек. Сиз жакшы мындай ийгиликтерге жетишпейт элеңиз, мисалы. Ошон үчүн баягы чындык адамга ачуу тиет да. Чындык ачуу тиет, мисалы. Урушуп койдум, мында жыргап жанымда күлүп отурат азыр. Дары деле ачуулук экен да. Ичкенде ачуу анан пайдасы таптуу дегендей. Анан агай медитация жөнүндө көбүрөөк сүйлөп бериңизчи дейт. Эми медитация мындай да. Бул учурчак адамды жарык кылат. Учурчак адамды тазалайт, аарулайт. Адам учурчакка келип баштаган оорулардан айыгат. Мисалы, жанагы чыныгы баягы мусулманчылык жолдо жүргөндөр, мисалы, чыныгы намаз кылган адамдар бар. Эч кимге мактанбай эле акыры намаз окуп жүргөн адамдар бар. Жакшы болсо ушунчалык тынч адамдар бар, мисалы. Алар баягы жипти кармоо болгондор да. Жипти кармоо болгондор да койсоң да. Мен бул жерден медитация адамды жашатат, агартат, оорулардан айыктырат. Эмне деген оорулар? Ушунчалык көп оорулардан айыктырат медитация. Таң калышты айыктырат. Сөөл-мөөл, так-бактын баары кетет, эч нерсе калбайт. Ушунчалык. Гаймайры, саймайры, геморрой, семоррой, ич оору, ич картуу, запор, мапордун баары кетет. Бул жерде ушунчалык таң калышты болот. Бул ден соолукка тийгизген таасири биринчиден. Экинчиден, мунун кийинки таасири бул жерде мындай жери бар. Адамдын энергиясы тазаланганда, мисалы, эненин деп коеюн, энергиясы тазаланганда ошонун баласы тазаланып баштайт. Ошонун баласынын тагдыры тазаланып баштайт. Ажи үйдөн бир жаңы өткөндө бир келин айтат, мен медитация жасап баштадым го дейт. Кайнатасы иччүкөн аябай. Ошол далатка чыгып, азыр намаз окуп калып ичип. Мындайлар бизде укмуш көп. Доктор Өмүрбек Олдусар деген группа алып көрсөңүздөр, ошол жакта полный живой жазылган, эч кандай жасалмасы жок, эч кандай полный, ошол жактан күбө болосуздар. Неме? Айтыңыз. Ушунчалык таң калыштуу нерсе.
эне тазаламап атам mesela. Эне тазаламаса бүйөгө күч кирет. Бүйөсү жакшынап болуп кетет, балдардын иши жүрүшөт, башкасынын иши жүрүшөт. Мисалы эми бул жерден медитациянын максаты иште жүрүшүш эмес. Бул медитациянын максаты жөн эле жөнөкөйлүккө келүү. Чыңгалган абалдан чыгуу. Ушинтип эле түшүнүп койсок болот да. Бул нерсечи. Мындай аны өтө эле диндештирип эме кылбаш керек. Муну мусулманчылыкта муракаба деп коет мисалы. Анан эгер Чубак Ажыковдун айтканы бар, Чубак Ажы медитация жөнүндө деп интернетке кирип көрсөңөр деле жазылат. Анан бул совсем башка нерсе. Анан бул жерден үйрөтүш бол. Элдин баарлары медитация билет, бирок өзгөрүү жок. Неге дегенде анан медитацияны туура үйрөнгөндө, туура багытта, ниеттейлүү туура үйрөнгөндө ошол адамда боолук көрбөгөндө аң сезими, кыздары, балдары полный өзгөрөт. Уктап жаткан күйөөсү, уктап жаткан аялы, уктап жаткан эмеси полный өзгөрөт. Өзгөчө могу аял кишилер тазаланганда ылгамыраак кетет, ошол жагда. Мен ушуну байкадым агай. Мен өзгөрдүмбү? Жан дүйнөм тынчтандыбы? Автоматтык түрдө балам тынчтанды. Мен монтип калчылдап ичимде моундай агрессия болуп турганда, тынчсыздануу, бертеңкиге болгон монтип көзүм монтип турчу. Ошолордун баары тынчыганда балам автоматтык түрдө такыр башкача өзгөрдү. Апам өзгөрдү. Мен өзгөргөндө, жандагылардын баары өзгөргөндөй түйүн болду. Анан ушуну азыр эле бир курбу кызым менен сүйлөшүп келеттим эле жолдончу. Аябай өзгөрдүм депчи. Мен өзгөргөндө тегеремде адамдар менен мамилем өзгөрдү, такыр башка деңгээлге чыкты. Мурун элдин баары менен кырылышып берчү элем, азыр бүт баары менен сонун тынчтыкта, сүйүүдө жашап калдым. Ушул аябай кызык экен деп атпаймынбы бул? Ааламды өзгөрткүң келсе өзүңдү өзгөртүүдөн башта деген чын кеп чын экен. Ушуну аныгына бардым десем болот. Анан дагы бир суроо келиптир. Көз тиет деген чынбы дейт. Эми көз тиет деген мисалы адам Алладан алыс болсо, мисалы жараткандан жан дүйнөсү трансформация болбосо, адамга көз тиет, сөз тиет. Даже бирөө мындай эле карап койсо деле мен көз тиди деп өзүн күнүшүнө кылып адам өлтүрүп алат мисалы. Бул жерден Аллага жакындап, өзүңөрдүн мисалы таза болуп, Кудай деп жарыкчылыкка келип, жан дүйнөңөрдү өстүрүп алсаңар, Алла таалам ошол адам менен бирге болот. Ошол адам менен бирге ага баягы көз дагы, сөз дагы, жин дагы кирбейт. Негеден Алла таалам ал адам менен бирге болот да. Анан биз Алладан коркпойлу, баягы ар кайсы бакшыдан коркуп, ар кайсы молдодон коркуп, ар кайсы эмеден корксок, анда Алла таалам өзүндө баягы эмелер бар экен да, сен менден коркпой, башка нерседен коркуп атасың деп туруп, биз ошолорго кул болуп калганбыз. Түшүндүңүзбү? Биз Алладан коркпой эле жолубуздан мышык өтүп кетсе, ошол мышык өттү деп мышыктан корксок, биякта Алла таалам айтат экен да, сен менден коркпой, мышыктан коркуп атасың деп туруп, ошол нерсени иштеп кеткен бизге. Түшүндүңүзбү? Биз Алладан сурабай эле бир адамга таянып алсак, мисалы, байкеңерге таянып алсаңар, мисалы, или бир жакын адамыбызга таянып алсак, Аллага таянбай, или бир мындай кызматкер бирөөнө таянып алса, или бир спортсмен бирөөнө башка эмелерге таянып алса, мисалы адам башкага таянган үчүн Алла таала мага таянбай, буларга таянып деп, через ошолор аркылуу адамдын жашоосуна мындай кризис алып келип экен деген жактар бар да. Башка бирөөгө таянган үчүн, мына ошого таяның деп туруп, ошол адамдар аркылуу, де ошого окшогон адамдар аркылуу биздин жашообузга баягы Кудай өзүн таанытып кеткен ошол аркылуу мынаса мен эметпей, буларды таянган үчүн депчи. Ушундай жактар бар да. Агай дагы бир TikToктон сүйлөп аткандарыңыздан угуп калдым эле да. Кээ бир адамдардын эгосы жертва сындуу болуп келет депчи. Байкуш болуп, мен байкуш мени ооруп атам деп, мен кууруп атам деген эго дагы бар дедиңиз да. Ушу эгонун ушул түрү жөнүндө айтып берсеңиз. Эми эгонун бир түрүндө да. Мен баланча, мен байкуш болуп калдым.
мага мени карап коюп турган адам жок, мени аяп койгон адам жок, мени түшүнгөн адам жок деген бар. Иштеги чирикпин эле белгиси. Адам ичинде чирик болгондо ушундай болуп калат. Күтүп калат. Күйөөңдөн жакшы сөз күтүп каласың, аялыңдан жакшы сөз күтүп каласың, досуңан, кошуна колуңан, келиндериңен жакшы сөз күтүп атасың сен да. Психологияда жертва дейт да мына. Эми психологда ошондой дейт го. Муну түшүндүрүш жолдору ар кандай да, мисалы ар кандай формада түшүндүрөт. Men bayağı жалпак түшүндүрүп атам. Психологдон эми жертва деп коет. Туура айтасың. Жертва деп коет да. Бул өлүмүш эго деп коет. Бечара эго деп коет да. Өлүмүш болуп жакшы сөз күтөт. Өтө жаман нерсе. Ама медитация кылганда ошону барып кетет. Өлүмүш болгон келбей калат да. Эми күлкүлүү нерсе болуп калат да, өлүмүш нерсе. Күлкүлүү нерсе болуп калат. Неме? Өзүңдү өзүң кабыл алып, өзүңдү өзүң сүйгөндөн кийин бирөөгө боор ачыптып, психологиянын тили менен айтканда, любовь и внимание через минус албай каласыңар. Бул психология тили менен айтканда ушундай. Анан жантан бери окуп атам, мен кууруп атам, мен болбой атам, мен өлгөн атам деген нерселер экен. Бул дагы азыр эле агай айтты. Өлүмүш психология, эмне эго дедиңер, бизде аябай жертвалар көп экен агай. Эмне үчүн ушул курмандык абалда мен байкуш, мен куурап атам деп эле ыйлай беребиз, анан ошолорду спасать этиш керекпи, спасатель болуп, куткаруучу болуп, ар бир ыйлап атканын куткарыштын кажети канчалык бар? Кереги жок, керек эмеспи? Анын кереги жок. Эмнеге дегенде мындай жери бар да. Муну эки жагын айтып берейин азыр. Кереги жок десе, мен туура түшүнүп калышым мүмкүн. Бир учитель, улуу урматтуу учитель экен да, өтө белгилүү учитель экен. Учениги менен келип атса, жолдо бир киши лайга түшүп калыптыр дейт. Анан баягы ошого жардам берейин, ошол адам лайга түшүп калган турбайбы, жардам берейин деп баягы балчыкка чуркап алып тийгисин тартып атканда, учитель келип туруп деген артынан түртүп балчыкка түшүрүп кеткен. Тигини кошот. Анан учитель аябай нааразы болуп, баягы лайга чөгүп атканда, баягы мени куткар деп кыйкырып баягы колун чыгарганда, учитель анын колунан тартып алат ученигин. Тартып алганда, неге мындай кылдыңыз, мен жакшылык кылайын деп атканда, ошондо учитель айткан экен да, сиз дептир, сен дептир, аракет кылбаган кишиге жардам берип атасың дептир. Аракет кылбаган кишиге жардам берип атасың, ал сени сазга тартып кирип кетет дептир. А мына сен түшүп кеттиң эле кылайга, сен аябай аракет кылдың эле чыгам деп, мен сени тартып алдым деген экен. Анысы кандай аракетсиздик эго, бул өтө жаман эго. Жактап эле сурай берген. Жактап эле тияктан сурап, бияктан сурап, өлүмүш болуп элечи. Бул жаман нерсе, айгандай мамилеге муктаж болуп калгандык, бул өтө жаман нерсе. Ошон үчүн аракет кылган кишиге жардам берип, аракет кылган киши издеген киши табат, мисалы. Ошол жагынан да. Мурун мен дагы спасательде өлө ойночумун. Анан болгон ыйлагандардын баарын эле жардам көргөзүп берип, байкуш деп анан көрсө, бир притча бар го, сон бир жана кокандан чыгып келаткан көпөлөктү боор оруп чыгарып коеюнчу деп чыгарып койсо, канаты күчтөнбөй учпай калат экен да. Ансыңары адамдар өзүнүн бул турмушунда келген түйшүгүн өзү көтөрүп, өзү жоопкерчилик алып, анан өзүнүн жанагы сынынан өзү өтүш керек экен. Мисалы үчүн ушундай немелерди, программалар жасап коюп атабыз. Мен YouTube каналымда сонун программалар бар. Өмүрбек Байкен менен дагы сонун 1 сааттык эфирибиз бар. Инстаграмда ушундай түз эфирлер жасап коюп атам. Муну түшүнгөн, аңдаган киши дароо минтип илип алат. Анан өзү аракет кылат, чуркайт, жасайт. Кээ бир адамдар болсо жөн эле үйдө жатып алып, мага бер дейт. Келе мага. Колума салып бер, же оозума чайнап, жуткуруп ашказанына сиңирип кой дегендер бар да. Ошон үчүн спасательдин ролун ойнобош керек. Ар бир адамга балыкты оозуна даяр бербей, балыкты тутканды үйрөтүш керек экен. Үйрөнөм десе, анын өзүнүн каалоосу болуш керек экен. Ошондо дагы
эмгек кылыш керек, подход кылыш керек деп. ооба туура. Подходсуз эч нерсе жок. Bir ayal ölüp katken da, ölüp kalan Allah Taala onu tozakka salıp setken. Анан баягы бейиш менен тозоктун ортосунда тосуп тураткен да, анан баягы тозоктон баягы бейиштин жанына ороп эле Кудайга айткып өткөн, Кудай, мени неге тозокко салдың сен? Чыгар деп кыйтырып өткөн да. Анан бир маалда не кылардым, Кудай мени чыгарбайсың, бейишке чыгар, мен тирүүлүк жашоомдо аябай кыйналгам. Мен күйсөйүн, анан дейт экен, анан чыгарбайт экен, анан Кудайга дагы айтпашты экен, сен менин күйөөмөн айырмаң жок экен дейт экен да. Күйөөм да мен ушинтип эшикке чыгарып үйгө киргизбей койчу, эле чыгар эле киргиз деп Кудайга кыйтырганда Кудай Таала мени алып туруп меши деп турган, бейишке чыгарып таштапты да. Түшүндүрбү? Адам эшик какмайынча эч убакта ачылбайт. Эшик кайра кагыш керек. Түшүндүрбү? Эшикти кайра какканда анан эшик ачылат. Түшүндүрбү? Биздики эмне? Мисалы мен эшикти кага турган жери жөнүп чыкпай ошонун түбүнө жатып алам мисалы. Ошол адамга барып батасын алып, ошонун ылашырын кылып, ошонун кызматын кылып чын жүрөгүмөн мен. Ушу бир нерсеге карызсың сенде, ошол нерсеге жетейин дебей, эшиктин түбүнө жатып алам мен. Кызматын кылам мисалы. Анда эч эмес уят жок. Кызматын кылгандан кийин ошол нерсени үйрөтпөй койсо дагы нааразы болуш керек. Капа болбой кетип калыш керек. Ошого кызмат кылган үчүн. Бизде кызмат кылып алып кайра добурнабыз да мисалы. Анан агайдын бир жакшы, мен агайдын эмнесин жакшы көрүп калдым. Жашоомдо ар тарапта устаттарым көп. Психология тарабында устатым бар, жан дүйнө тарабында устатым бар, финансылык жакта устатым бар дегендей. Агай мени өзү билет алып берип, Бишкектен өзү үйүнө жаткырып, мен үйүмдө жашап жүрдү. Ремонту жок үйдө. Жанымды сууруп, бас эле келдим. 3 бал курсагымды өзү тойгузуп, эртең менен тургузуп алып, бас айгыс деп, демеге экөөбүз тайцзи жасайбыз, цигун жасайбыз. Анан медитацияга жарым саат отургузуп коюп, бас медитацияга отурду. Агайдын ушундай арамдыгы жоктугу, анан эптеп ушул колдонуп алайын, анан акча жасайын дебегени, анан мен сени ушинтип эле кой, эми сен мага төлө, же болбосо мени реклама кыл дебегени. Анан жөн эле элдерге ушундай чын жүрөгүн менен, ыкласы менен сонун кылып жардам берип койгону, ушунусу жакты да. Кээ бир устаттар бар, акча кууп кетет экен. Ичинде көбүрөөк арамдык пайда болуп калат экен анда. Анткени максаты башканы көздөп калганда, духовныйды эмес, көбүрөөк материальныйды. Качан гана жан дүйнөңөн, чын ыкласыңан, көкүрөгүңөн, таза ниетиң менен жакшы нерселер жасасаң, акча өзү келет экен да. Артыңан акча өзү ээрчит экен, сен аны акчаны кубайт экенсиң. Ушул нерсе жакты. Анан жашоодо мындай көкүрөк менен бир ат башыга барсам, бир эне айтты эле да, ниетиңен табасың депчи. Адамдын ниети кандай болсо, көңүлү кандай болсо, каалоосу кандай болсо, ошондой болот экен да, агай. Эми баардык ниеттин да. Мисалы мен устазым айтчу. Сен дейт, менден жараткандан ажырбай ичиң таза болсо, сени жерге чабат экен, нар жак бер жак болосуң, өйдө төмөн болот, бирок сен Алладан ажырабай, Кудайдан ажырабай, Кудай деп тазалыгынан ажырабай жүрө берсең, эртеби кечпи сен мындай ийгиликке чыгарып, Алла Таалам өзүнө жакындатып коет дечү. Эмне деген гана сөз мисалы. Сени каяка чабат дечү, бияка чабат дечү, кыйналасың дечү. Анткени Алла Таалам сенин ичиндеги бар тазалыкты, ниетпейлигиңди, актыгын көрүп, өзү тазалайт экен. Тазалап туруп анан акыры мындай алып келип коет экен да. Жаманды көрсөткөн, жакшыны көрсөткөн мисалы
Анан ошентип туруп өзүн таанып кеткен да. Мен жанагы эме боюнча айтканым, мисалы экөөбүз мына YouTube каналга деле нары жакка бир да жолу мисалы мени реклама кылып кой деген жокмун. Бир да жолу. Бир да жолу. Бишекке келип калдым, Назира айтканы YouTube каналга чекиреспи абай деп калдым, макул деп чыгып койдум. Кадрлантып койдум. Мейлеми деп. Анда да кадрлантып чыгып койдум. Бир да жолу Instagramга реклама кылып деп кой деген жок мисалы. Ошон үчүн адамда кадрлсын сел бар жерде иш жок мисалы. Мен мисалы Назира менен таанышып, анан ошол нерсени Назираны колдоноюн десем болот да. Колдоноюн, анан реклама чыгарып берип кой, анан муну чыгарып берип кой деп бир да жолу айткан жок. Бирок Назира эми өзү чыгарып эметмин да, эмгектен булчу. Өзү Наржанын эме болгон үчүн бул башка нерсе. Жакшы нерсе. Ошон үчүн бардык нерсе көңүлүңөрдөн, жүрөгүңөрдөн, канчалык өкүрөңөр таза болсо, канчалык калыс болсоңор, адилеттүү болсоңор жашоодо, ошончолук жашоо силерге калыс болот экен. Агай, эмнени байкадым? Мен өзүмдү өзүм тааныган сайын, өзүмдү өзүм издеген сайын дагы Кудайга жакындадым. Адам өз ааламын тааныган сайын, болгон өзүн кабыл алып сүйгөн сайын бардык ааламды сүйүп баштайт экен, адамдарды сүйүп баштайт экен, ак карага бөлбөй калат экен, кыш жай деп бөлбөй калат экен. Бардыгын бүтүн бир бүтүн карайт экен. Эгер адам өзү бүтүн болсо, анан өзүн тааныган сайын Кудайды дагы жакшы тааныйт экен. Не дедиңер? Туура. Бирөө менен ишиң болбосун. Бирөөнү оңдооңго аракет кылба. Ишин айтты. Бирөөнү оңдооңго аракет кылдыңбы? Сен кармай бересиң. Сен бирөөгө жардам берип кой, бул жардам бериш башка нерсе. Мисалы физикалык жактан бирөө картошка казып атса, бирөө уй айдап баратса, бирөө соода кылып атса, бирөөгө жардам берип турган бул башка нерсе. Бирөөнү оңдооңго аракет кылган сен өзүңдүн ичиңде бузуктук. Адам ичи тазалана элек адам бирөөнү оңдооңго аракет кылат. Тазалана элек адам бирөөнү оңдооңго аракет кылат. Мисалы биз мына медитация 1,5 жылдан бери мына эмеге чыктык, коомго чыктык. Бир да жолу сөзүмдө мен мону оңоп жиберем, моундай кылам деген нерсе жок. Только методиканы анан кандай процесстер өтүш керек ошону эметип атабыз мисалы. Азыр мына Назир экөөбүз 2-3 сааттан бери сүйлөшүп отурабыз. Кийинки этап кандай болот мисалы? Кийинки этап кандай болот? Адам баягы мисалы мына Назира экөөбүз иштештик, мен буга уруштум. Бая Алтынай Нарбай эже барго, мен анда урушкам мисалы. Анан кийин кечирим сурап эжеге жакшы эже аябай сонун эже. Анан трансформация болгон да. Анан сандай Назиранда урушком, бул мени ушундай жаман көрүп жүрдүм деп. Мамам айтам дейт, мен неге ушундай эмнеге бардым деп. Ушу доктор Өмүрбөктү көрөйүн деген көзүм жок болуп калды дейт мына. Көз турат. Мамам өлө сүйнөт да. Эч ак эле жибербей сен Өмүрбөккө. Рас болду деп. Качы өзгөрүп келдиң де. Анан эго ушунчалык талкууланды. Анан баягы эгоң талкууланып бүткөндөн кийин анан мени көргүм келип баштады да. Агайды кадимкидей сагынып, агайдын сабактары кулагыма жаңырып, анан көкүрөгүм неме дедим? Кийинки этапты сүйлөшүшүбүз керек. Дагы кийинки өсүшкө жөнөшүбүз керек деп агайды өзүм жазып издей баштадым. Ошон үчүн ушундай урматтуу эмелер, жолдоштор. Не дейбиз? Бул билим, только аракет кылыш керек. Жакшы туура аракет кылса адам бат эле өсүп кетет. Анан дагы мен көп айтам, адамды өстүрүп коюш оңой эле алчы. Өстүрүп коюш, оюн токтотуп коюш, стресстен, депрессиядан чыгарып коюш ал оңой эле жумуш. Анткени мен жумушум ошо. Мен бир канча жыл иштегем бул боюнча. Бир канча жыл иштегем. Бирок адам болуш кыйын. Адам болуш кыйын экен агай. Мен дайым айтам. Адам ден соолугун чыңап, жана артрит, толтура оорулардан айыктырып коюш оңой эле адамдычы. Айыккандан кийин эмне болот алчы? Адам болуш кыйын. Бул жерде ошол биздин медитация жасай бересиң, өзүң ичиңден трансформация боло бересиң. Өзүңөн өзүң акырын болуп отурасың. Анан бир күндө эле актан өзгөрүп каласың, байкабай каласың өзүң.
анан жантан бери кечикке эле намаз окуйсуң деп сурап атасыңар. Бул ар бир адамдын Кудай менен өзүнчө жеке мамилеси деп билем. Анан ал нерсени сурагандагы этикага жатпайт. Анан агай ушул боюнча бир суроо: эмне үчүн ушул намаз окуп Кудайга келдим, анан жолук салынса деле адамгерчилиги жоктор көп да. Көрсө чүпүрөк дагы намаздагы адамды ичинен оңдобойт экен, адамгерчилигин өстүрбөйт экен. Эмнеге агай, эмнеге ушуну айтып бериңизчи? Эми бул жерде мындай да, мен оңдойт деп да айта албайм. Бул жерде бирөөлөрдүн үстүнөн сүйлөгөнгө да акым жок. Мисалы мен намаз окуйм, бирок айтпайм. Мисалы окусам да айтпайм. Эмнеге мактанышым керек намаз окуйм депчи. Бул жерде сен мисалы карым катнаш деген бар. Сен 1000 жолу намаз окусаң дагы, 1000 жолу аябай укмуш болсоң дагы, сен эне атаңды сыйлай албасаң өтпөйт деген жактар бар. Сен аябай ажы болуп, укмуш болуп келип кошунаңды бир тууганың ашык отурса да бул дагы болбойт деген жер бар. Сен аябай намаз окуп, аябай укмуш болуп, бирок сен бир тууганың менен мамиле кыла албасаң деген жактар бар да. Ошон үчүн бул жерде мен намазга шек келтирбейм эч убакта. Бул намаз өтө ыйык нерсе, өтө улуу нерсе. Аны мындай купуя эмес керек, купуя. Анан бул жерден айтып коеюн. Адамдын эго деген бул аябай эме. Мен доктор Өмүрөт деген каналга кирсеңиздер, ошол жакта жазуу. Азыр мен мояктан тура калыптыр. Мен намаз окуйм, алхамдулилlah, Кудайга шүгүр десем, ошол жерде намаз окугандардын эгосуна жагат. Бул намаз окуп турбайбы? Бул ушундай сон бала турбайбы деп түшүнүптүрбү? Мен азыр могу жерде кыргыз адашкан элби койгулачы. Кыргыз ушундай эмне бузук эл беле кыргыз укмуш эл болгон, сонун эл болгон деп койсоң, ал намаз окугандарга жагат. Мисалы кыргызбай аябай эле кыргыз ташып кеткендер бар го, жана фанат болуп кеткендер. Аларга жагат мисалы. Теңирчилерге. Анан могу жерде мен мисалы Кудай жүрөгүмдө андай мындай деп койсом, аларга жагып берет. Түшүнүптүрбү? Ошон үчүн баягы бул жерден ал индивидуальный нерсе. Бирок мусулманчылыктын өзөгү укмуш нерсе мисалы. Куран окусаң деле, намаз окусаң деле өзүң үчүн окуй бер. Бирок адамгерчилик. Мисалы кыргыз эл деле дин менен жашап келген мисалы. Улууну сыйлаган, кыз кишини сыйлаган, апаны сыйлаган. Өзүнүн философиясы эле сонда. Өзүнүн кыргыздын философиясы деле ичинде ошол дин жатат. Түшүнүктүрбү? Ошонун ичинде дин жатат. Анан биз баягы бир багыттуу бул жерден карабаш керек. Бирок бул жерден намаз бул жерден эми айтылбаган нерселер көп. Мисалчы чыныгы намаз кылган адамдар башкача болуп нурланып калат. Алар унчукпай элдин арасында жүрүп өтөт. Эч убакта мындай эме кылбайт. Эми бул деле этап. Ошон үчүн бул жерде индивидуальный нерсе мисалчы. Индивидуальный нерсе. Бир Алла билет. Жараткан Алла Таала өзү билет сен кимсиң. Өмүр бою адашып жүрүп деле мындай бешикке кирип аткандар мисалы. Өмүр бою ушундай таза жолдо жүрүп, тозокко түшүп калып аткандар көп айтылат да. Ошон үчүн бир гана бул Аллага тийиштүү болчу. Аллага тийиштүү. Муну мен сиздерге психолог катары оку деп да айтпайм, окуа деп да айтпайм. Бирок аябай кыйналып, ушул окусамбы, ушул нерсени илимди изденип атам дегендерге окуй бергиле. Анткени акырын бир устазга урмалып окуй берсеңер, адам акырын өсүп нафсин тарбиялап алат. Ошон үчүн бирок бехайт этпеш керек. Бехайт эткөн жакшы эмес. Сон эң башкысы мен бул жашоодон эмнени түшүндүм? Бияктын тазалыгын түшүндүм. Адамгерчилик бийик экенин түшүндүм. Жөнөкөйлүк болуш керек экенин түшүндүм. Мааниси жок, сен капырсыңбы, атейстсиңби, мусулмансыңбы? Эң башкысы биринчи орунда адамгерчилик. Өзүңдү тарбиялашың керек, өзүңдү баягы өстүрүшүң керек экен руханий жактан. Руханий жактан өстүрүшүң керек экен. Бийикке, көкүрөктүн бийиктигине умтулушуң керек экен. Ал нерсе такыр башка нерсе экен, ушулардын баарын түшүндүм. Сонун эми Кудай буйрса бул эфирибизди сактап калып көрүп дагы суроолоруңуздар болсо буюрса дагы эфирлерге чыгып турабыз. Баарыңыздарга ыраазычылык. Карындашым экөөбүз бүгүн жолугуп калдык. Мурда жолугутканда эки талкууланып кеткенден кийин экөөбүз мындай сүйлөшпөй калдык элек.
анча мынча эле. Азыр мына уже награда совсем башка кыз. Сонуңуз болуп калыптыр. Ийгилик сага. Кудайым буйрса сен дагы элге жуутта чоң жарык чача турган кызсың. Мен ошо ишенем, буйрса. Кудайым адаштырбасын. Сиз да бар болуңуз дайыма. Макул, жакшытыргыла достор. Сүйөм силерди.